Амансыздарбы? Биз бүгүн саясаттан сырт, бирок көкөй кескен көйгөйгө токтолобуз. Коомдо үй бүлөгө, балдарга карата эмнеге зөөкүрлүк күчөдү? Бул баарыбызды тынчсыздандырган жагдай. Бийликтегилер, укук коргоо органдары кылмыш бетин ачып жатабыз, жазалап атабыз, алдын алуу иштери жүргүзүлүүдө деген отчетторду беришет. Андай болсо зар какшаган кыз келиндер, тирүүлей жетимдер запкы тарткан көрүнүштөр эмнеге күчөдү? Эмнеге зомбулукка каршы митингдер токтобой келет? Үй бүлө баалуулуктарын коргоодо расмий бийликке караганда зомбулукка каршы күрөшөлү деп бейөкмөт уюмдар, жарандык коомдун активисттери кол сунушууда. Чын-чынында дал ошолор гана эл аралык уюмдарга айрылып, запкы көргөндөргө чындап жардамын берип келишет. Биз бул ирет Бишкек шаарындагы Сезим кризистик борборунан кабар алдык. Балдарына арка жөлөк, аска тоо болор, өз атасынан кордук көрүп, урт токмок жеген жаш балдар. Өмүрлүк жарынан запкы чеккен эненин муңайым жүзүн көрүп, датын угуп отурсаң, зээнин кейит. Биринчи турмушунан ажырашкан Айгүл кол сунган жигитке макулдугун берген. Анткени колундагы кызына ата болууга ар бир эле жигит даяр эмес болчу дейт. Үстүндө үйү, иштеген иши болуп, алгач жашоо жакшы эле башталгандай болгон. Андан бери 10 жылдан ашык убакыт өттү. Кылдан кыйкым таап, уруп согуп калчу күйөөсүнүн кылыктарын кечирип келгенин, эми минтип эркекмин деген күйөө сөрөйдүн жан чыдагыс кордугунан улам 3 баласын ээрчитип, Сезим кризистик борборунда баш калкалап атканын билдирди. Ушунча жылдар бери кызыбыз жаштырып жашап кетип, үй бүлөмдү сактап калайын деп жүрүп ушундай ден соолуктан айрылып, балдары дагы психологический мындай болуп калды. Өзүнүн балдарына күйбөгөндөн көз алдымда ушулар чыркырап, ыйлатып, сабап. Балдарга тийбесе, бирок сизди урса да, бирок сиз жашай бересиз анда. Мен туура түшүндүмбү сизди? Мен ошондой деп келгем да негизичи. Ит канчыгын талабайт деген накыл кеп бар. А биздин эркектер итче жокпу деген суроо аргасыз туулат. Чиедей балдарды да чыркыратып урганын айтып берсе, жанына киши тура албайт. Аялы мындай жашоону каалабагандыгын билдирсе, ата сөрөй эгер менин айтканым айткандай болбосо, балдардын бирин өлтүрүп салам деп да опузалайт экен. Мен урсаңыз эле, балдарды урбасаңыз жакшы эле десем, сени урганда мен сөзсүз балдарга дагы бүчүн чыгарам. Сен эсиңен чыгарбай чык дейт. Эмне үчүн, булар эмне себептен, бул сиздин балдарыңыз го, өзүңүздүн каныңыздан жаралган балдарга ушундай мамиле кыласыз. Менин минус бир жаман жагым болуп, же үйдө бир жаман нерсе кылып койсом, ошого урсаңыз болот эле. Мени деле жөндөн эле ушинтесиз. Өзүңүз жиңиңиз келип калса эле, жиңиңизди чыгарасыз бизден десем. Сен аял болуп жаралдыңбы? Ошого эшикте сенин күйөөң жини келип, көчөдөн жини келип, сенен чыгарса да ошого чыдашың керек. Күйөөсүнүн үстүнөн буга чейин да арыз бергенин, бирок балдарынын өмүрүнө кол салынбасын деген ойдон улам кайрадан чогуу жашоого аргасыз макул болгонуна кейит. Айгүлдүн тосмо арызды коркконунан гана жазып жатканын кабыл алган кызматкер да сезген. Милиция тосмо арызды жазбашын суранган, бирок Айгүл балдар үчүн күйөөсү менен табышканын айтат. Коркпоң, сиз коркотасыз. Көрүнүп эле турбайсызбы деп алып сөзүн эле айтты. Дагы ушундай кылып турганбыз, жардам бересиз да десем, көрдүңүзбү, сиз жазбай туруп эле сразу неме кылсаңыз болот. Сиз азыр айтсаңыз, биз муну жөн эле мындай кылабыз, айта бериң деп кайра айтты да. Болбой тосмор жазып бериңиз. Жок деп ошол жерде да ыйлап бериптир. Siz korkutасыз, ачык элесиз кеде ошондо. Мен сизди жазбам деп айта албайм, бул сиздин эркиңиз, бирок коркпоң да ошентип. Дагы үйгө барып дагы бир нерсе кыла турган болсоңуз,
Kayırılsam bolbay turbay diye kayırılmaz dedi. Бирок тосмарысыз уже кетти. Ар бир адамдын укугу мыйзам менен корголот. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинде адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс. Алар ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Алар абсолюттук ажыратылгыс жана кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголгон деп таанылат. А кейиштүүсү соттук териштирүүдө балдарга жеңил гана жаракат алган деген чечим чыгарылыптыр. Ал эми күйөөсү телефонуна чалып, Кыргызстанда адам өлтүргөндөр да боштондукта жүргөнүн эскерткен. Административный сот болду. Ал сотто балдар демесе сабагандыгы тууралуу болуптур. Буларды деле жеңилдеп чыгарып коюптур. Арыз жазыпсың, сотко берипсиң, мени чакырышты, ой азамат. Сен кабатамды ойлодуң беле? Sen kapat albaysın beni. Ben kamalsam da 8 жылга туруштук берем мен. Чыкканда кандай жашоо болот? Сен аны ойлонбой айтасың деп кайра мен уже неме болот да. Адамдарды өлтүрүп деле ачыкта жүрүп атпай, мен сени өлтүргөн жокмун. Күйөөнүн токмогун жегенден кийин чиедей балдары менен ата сөрөйдүн бутуна чөгөлөп, таманынан өөп кечирим сурайбыз дейт. Вот отурган masasının üstüne çögölüp oturup tizilip dedi. Çögölüp masasının üstüne öpsem. Sen şu ötüttü atasın deyip tem çıkıp kuşetten masasını çeç. Maskısının üstüne öpsem. Halımdan ötmeyip denen bütün maskısının masasını çeç. Öptük. Men birinci öpüp kuşettim. Sen çın, yürek, çın niyetin menen жақшылап, оозуң учундан ошенттерен өз сизди кыжаалат кылганым үчүн кечирип коюңуз деп кечирим сурап таманынан өптү. Анан буларды чакырып алып креслодо отуруп алып бери баскыла деп булар дагы чөгөлүп кечирип коюңуз жата сизди кыжаалат кылып капа кылганыбыз үчүн деп ошентип апам үчүн дагы кечирим сурайбыз деп. Өзү намаз окуйбу? Ооба, 5 вакыт намаз. Үй бүлөсүн кортутуу, уруп согуу динде кандай каралгандыгы тууралуу суроо менен аалымдарга кайрылдык. Бул өтө эң пас, эң алсыз, эң акылсыз, эң деңгээли төмөн эркектин иши ошо аялыны, бала чакасыны, үй бүлөсүнү кордоп, аларга зыян залакат жеткирип, аларга ушундай бир зөөкүрлүк кылуу ошо эң деңгээли төмөн адамдын эркектин иши болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак хадисинде айткан: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи" дейт. Силер ар бириңер суралуучусуңар жана ар бириңер кол астыңардагылардан сураласыңар деген хадис бар да. Бул сахих хадис, аябай күчтүү хадис. Бул дегени силер ар бириңер өзүңөрдөн сураласыңар жана кол астыңардан дегенде ошо эркек киши кол астыда үй бүлөсү бар. Алардан да суралат. Эгер жетекчи болсо, анын кол астыда иштегендер бар. Алардан суралат. Эгер падыша болсо, ал мамлекет бүт эл ошонун кол астындагы кишилер болуп эсептелет. Ошолордун баарынан сураласыңар дейт да. Ызы чуудан жадаган наристе биз камерага тартпайбыз дегенибизге болбой буларды айтып берди. Жардам сурады. Атам чапты да болбосо шкафка дворго баш тип эсоп түшүп калды. Намос биташты. Апа өлбөндү, атам şu бетине чачты, сен өлбөйсүң. Мен сени өзүм өлтүрөм деп, сен жаның бар деди да. Анан мен ошо чачканда ойгон кетти да апам. Анан атам кетти. Beni tükürüp sal. Anam ben baso tükürüp gidip adamı kıkırdı bile olsun. Adamın futbolkasından tartıp sarıp saldılar. Geldirip betine çaptılar. Anam baso bir rapor geldi. Turu bile turuzaydı. Geldim ben. Benim tepsi aldırıp daha çatkon. Men daha büyük tükürüp
Apam beni 3 oldu. Yine oldu orada. Sadece Barfa aytma ona atam kamaqla dep. Apa vurdu barsın vurdu dep. Kamap dur bizge neme tibe korkutpay neme ketip kalmasın dep aytmam. Балдардын ызы чуулуу үй бүлөдө өсүп жатышы алардын ден соолугуна, психикасына терс таасир тийгизерин айткан психолог Сейил Калдыбаева жан дүйнөсү жабыркай турганын эскертет. Албетте бул аябай эле терс таасирин тийгизет. Психологиялык травма алышат балада, кыздагы. Ал жан дүйнөнүн жараты эгер жакшы адистер, психологдор иштешпесе, ал баланы да кызды дагы өмүр бою өзү менен коштоп жашоодо менталдык ден соолугуна, психологиялык абалына, өзүнө болгон ишенимине, өз баасына жана иденттүүлүк деп коет да, жеке иденттүүлүгүнө чоң терс таасирин тийгизет. Бул балага эгер жашоосунда туура колдой турган, туура багыт көрсөтө турган, өзүнүн баалуулугун мындай туура адекваттуу көрсөтүп бере турган адисчи адам жолукпаса, анда булар запка тартып, чөйрөсүнө ошондой кайра эле өздөрү жертванын ролунда калып эле жертванын ролундагы эмени улантып жашай беришет да. Негизи зордук зомбулук болгон жерде кээ бир аялдар лежбы күйөөсү бар деген статусту сакташ үчүн аябагандай чоң баа төлөп, мен ажырашып кетсем күйөөсү жок атка коном, экинчи планга жигип калам деп ошол статусту эле сактап калыш үчүн балдарын өзүнүн жашоосун курмандыкка чалып коюп аткан учурлар көп болуп атпайбы? Өлтүрүп да салган учурлар болуп атат. Ошондуктан дайыма аялдар ойлонсо да, мен кандай ушул зордукчул күйөө менен жашап атам, мындан эмне кандай утушка ээ болуп атам, бирок ошол утушка кандай пайда алып атам, бирок ошол пайда үчүн кандай баа төлөп атам деп ойлонушса. Баягы ар бир балада муктаждык бар да, мага көңүл бурса экен деген. Сүйүү чөйчөй болот да, жан дүйнөсүндө чоңдор тарабынан толтурулушу керек болгончу. Анан ошонусу бош калганда бала ар кандай жолдор менен өзүнө ошол көңүл бурдуруш үчүн ар кандай иш аракеттерге барат. Конструктивдүү дагы болот, ал деструктивдүү да болот да. Анан кыз балким ошондой нерсе менен Садыр Жапаровго кайрылсам, мага көңүл бурушат деп, ошол жерде силер деле ага көңүл бурган эмессиңер да, бирок өзү инициатор болуп, демилген өзү көтөрүп, мен да сүйлөп коеюн дегени, демек анын ошол кайрылышынын аркасында көңүл бурдуруу, жардам суроо жатса керек да. Бул дагы запкынын, көрүп аткан запкысынын бир түрткүсү болушу мүмкүн да. Кичинекей чүрпөлөрүн ээрчиткен Айгүл айым азыр сезим кризистик борборунда баш калкалайт. Соттук териштирүүлөр бүтсө, балдары менен өлкөнү таштап чыгып кетерин айтты. Кыргызда жаман айгыр өз үйүрүнө тап деген ушул. Болбосо өз бүлөсүнө калкан тоо болор эркек эмнеге кол салат? Бул көйгөй учурдун бир гана учкайы. Интервью берүүдөн чочулап, мамлекет, мыйзам бизди коргой алабы деген үмүттө жүргөн кыз келиндер, энелер, балдар жүздөп саналат. Активдүү жарандык коом аянтка чыгып митингде уюштурду. Аязатты кордогон адам кейпин кийген айбандарды жоопкерчиликке тартуу зарылдыгын айтышты. Зомбулукка жол жок экенин билдиришти. Асылзат энелердин, периштедей бөбөктөрдүн көз жашы үчүн ким жооп берет? Мындай проблема көз жадында калбай, мамлекеттик деңгээлде качан баары жолго коюлат? Сиздер менен мен Сайпизин Султаналиев болдум. Каналыбызга катталып, комментарий калтырыңыз. Patreonго жазылууну эстен чыгарбаңыз. Ар бир үй бүлөгө бейпилдик каалайбыз. Саламатта туруңуздар.